Менин аты жөнүм Бексултан. Titanic Deluxe Golf белекке Sarman World компаниясы аркылуу келдим. Азыркы учурда пляжда, газебода экстра сатышта гарсон позициясында иштеп жатам. Бардыгы жакшы. Менин атым Дилназ. Мен Titanic Deluxe белекте иштеп жатам азыркы учурда. Salman World компаниясынан келгенбиз. Азыркы учурда housekeepingде иштеп жатам. Менин жолдошум 3 жылдан бери ушул компаниясы менен келет. Мени чогуу алып келди. Компания жакшы, анткени бизди 3 жылдан бери жакшы жумуш менен камсыздап, жакшы ишке орноштуруп, ушул жактан иштеп жатабыз. Мен бул жака келишимдин себеби Бишкекте чогуу бир тармакта иштеген дос баламдан угуп калдым. Sarman World'ту ушундай компания бар, компания менен келсең жакшы болот деп. Анткени мен ишеничтүү компания таппай жүрдүм чет элгө чыкканга. Анан дос балам угуп калып Sarman World'ко келдим. Жумушка орноштуруп берди. Баары жакшы. Дагы иштешебиз деген ойдомун. Буюрса буяктан 1 жылга контракт түзүп келгенбиз. 1 жыл иштейин деген ойдомун. Дагы да иштеше беребиз. Биринчи жолу эле самолеттон түшкөндө башкача ощущение болгон. Мен бул жакты көрөм деген үмүт болгон эмес. Негизи турмушка чыккандан кийин жолдошум айтып, анан Salman World компаниясы аркылуу ушул жака келип, ушул жерлерди көрүп олтурам. Мен ойлогом, тилинен кыйналам, иштей албайм го, кантип иштейм, кантип жүрөм бул жакта депчи. Бирок Кудайга шүгүр, бул жака келдим. Бардык тилди дагы ушул жерден үйрөндүм. Мен даже түрк тилинин тутамгасында билген эмесмин. Вообще мен түрк тилин ошол жерден 1 айдын ичинде түшүнүп баштадым. Анан уже 2-нчи айында аралашып сүйлөп баштадым. Азыр 3-чү ай Кудайга шүгүр сүйлөп атам. Мен бул Турцияга келгендеги биринчи ощущение дейби. Кыргызстанда жүргөндө мисалы бул адам эмне дейт деп, эл эмне дейт деген жашоо биякта жок да. Каалагандай жүрөт, бияктын менталитети башкача. Ал эми тил жагынан карасак, мен буга чейин түрк кинолорун өзүнүн тилинде көрчүм. Ошол себептен бир аз түшүнүгүм бар. Түшүнөм, бирок сүйлөшө албайм да. Батыраак сүйлөшөт, ага түшүнбөйм. Азыр Кудайга шүгүр чакмактай дебесем да бир аз сүйлөшүп билип калдым. Биз менен чогуу алып барып, чогуу иштешкен шефтер жакшы кишилер. Чет элгөдөн биз сыяктуу келгендерди көтөрөт. Башка тарабын билбейм, бирок мен тараптан нацист деген нерсе жок. Биздин жумушта бир күндө башында 18 ода берет. Негизи комнатаны бул жакта ода деп айтылат түрк тилинде. Анан 24-25 одага чейин беришет. Уже үйрөнүп көнүп калгандан кийин. Туристтер жакшы. Айырмасы бар. Кээ бирлер келишет, комнатаны чачып коюшат. Андай ар кайсыл кийимдерин ар кайсыл жака таштап коюп кеткендери бар. Келгенде тыкан, ошо таза жыйнап кетсең, жакшы мамиле кылсаң, саламатсызбы, жакшы эс алып атасызбы, кандай биздин отель сизге жакты деген сөздөрдү айтып, жакшы сөз сүйлөсөң, алар деле жакшы маанайда бизге отель кайтарышат. Кетерге жакын ошол мамилелериңиз эстеп, ошо рахматын айтышып, жакшы эле чүй таштап кетишет. Кудайга шүгүр. Кээ бирлер бар, ташташпайт. Биз жаман мамиле кылганга болбойт. Ар бирине бирдей эле мамиле кылабыз. Бирок баарысы жакшы. Одаларды бат эле жыйнайбыз, бат-баттан аракет кылабыз. Бизде ар кайсы улуттар бар, орустар бар, түрктөр бар, англичандар бар. Ошо индустар Индиядан деле келишет, бирок бизде эң эле кыйыны бул Индиядан келгендер, анан англичандар болушат. Анткени алар билбейм, негизи эле мындай жашоо шарты ошондойбу, ар кайсыл жерге кийимдерин ташташат. Анын артынан жыйнап коркосуң, бир буюму жоголуп калабы, кайсынын ичине кирип кетет депчи. Ошол бойдон эле калтырып чыгып кетесиң, колуңу араң жууп коюп элечи. Эң таза жашаганы мен орустар деп эсептейм. Анткени кирсең деле комнаталары чиста, бардыгы ордунда. Көп балдары менен келген комнаталар вообще эле мындай чачылган, ушундай болуп чыгышат. 15 мүнөт, 20 мүнөт эле убакыт беришет жыйнап бүткөнгө. Биздин жумуш аябай кызыктуу десем болот. Анткени пляжда газебо экстра сатыш деген бул тагыраагы пляждагы лежактар, платный лежактар. Ошака позиция кылып бөлүп беришет гарсондорго, ошолорду карайбыз да. Биздики эмнеден башталат? Мисалы, гостилер келет,
өзүбүздү тааныштырабыз, эмнеде кайсыл убакта кайсы сервис берилет, баарын айтабыз. Кандай уктады, ошого чейин сурайбыз. Мисалы эртең менен келет, саат 9-да башталат. Ойнойбуз, туулган күнү болсо шампандар менен ачып, торт берип, туулган күнү менен куттуктайбыз. Чыйбый алган жагынан лайфхактар көп. Ичкенге бир нерсе сурайт, жегенге бир нерсе сурайт. Ошону сонун кылып алып келсең, бирди сураса, экини берсең, бир намек беришет го. Мисалы, мен ушуну жегим келип атат, ушундай болсо деп, анан күтүлбөгөн жерден алып келип берсең, ошондо балким таштайт да. Мисалы, лайфхактар ушундай биздики. Эң эле таза деп калдыңар, ошол эң эле таза отурган, эң эле кир гигиенасы жактан арабтардыкы вообще жаккан жок. Себеби арабтар эжем айткандай таза эмес да. Чачып кетишет, суу көрбөгөн эмеби билбейм да. Тамакка заказ алайын десең, деңизден чыкпай, деңиздеги бойдон заказ аласың. Ушундай кызыктар көп биздин жумушта. Ошол бизде ысык, аябай ысык, пляжда ысык болгону менен баары ушундай кызыктары менен күн өтүп кетет, жумушун бүтүп калат бат эле. Мага мамилеси жакшы эле, бирок мондай урушкагыраак калып келет экен. Өздөрү мүмкүн прав кылышы берет экен. Анан адам бөлөт экен. Бизде мондай случай болуп кетти. Бул жер сен Кыргызстан эмес, бул жер Туркия деген сөздөрдү да уктук биз. Мындай ответ бересиң десең, могу жакта бир коркунуч болот. Биз жумуштан айдалып кетебиз деген. Мен ладно, хорошо деп эле унчукпай кетип калган күндөр болду. Бир дагы комнатада жашаган жак бар. Мен өзүм үй бүлөлүү адаммын, жолдошум бар. Анан бизге 3 айдан бери бир комната бере элек, чогуу жашайлы десек. Кече күнү сунуштаганбыз, бизге бергиле деп. Дагы эле жок. Бизге келгенибизде 10 күндүн ичинде таап беребиз дешкен, бирок таап беришкен жок 3 айдан бери. Ошол калганына Кудайга шүгүр, баарысы жакшы, жумуштарыбыз жакшы. Бизде жумушта в общем кыйынчылыктарды айта албайм, анткени кыйынчылыктар деле жок десе. Эмне себептен жок? Мисалы, менин жумушум бар, жатаканам жаткан жерим бар, ичкен тамагым бар. Эмнеге арманымды айтышым керек? Арманым жок. Шефтерим жакшы. Мен экстра сатыш жагындагы шефтер бүт мүдүрлөргө чейин жакшы кишилер. Орусча сүйлөйт. Алар менен жакшы тил табышып кетесиң башынан баштап эле. Жатаканада абал орто. Эң жакшы деп да айта албайм, эң жаман деп да айта албайм. Sarman World компаниясы менен келбесем, мен кантмекин билбейм. Sarman World компаниясы менен келсеңиздер, силерге жумуш таап берет. Чет элди көрөсүң, башка жерлерди көрүп, компаниялардын ишеничтүүсү деп Sarman World'ду айта алам. Sarman World'ду кайрылсаңыздар болот. Мен Sarman World компаниясына рахматымды айтам, ушу барысына сунуштайм ушул компанияны.